элге, суу жерге дегендей балдар, ар дайым билимди болсоңор, элдин керегинде деген атуулардан болосуңар. ЛТР каналында Ойло изде тап оюну өз ишин баштады. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин оюнубузга Бишкек шаарынын номер 5 мектеп гимназиясынын окуучулары жана дагы номер 78 мектеп гимназиясынын окуучулары келип отурушат. Саламатсыздарбы балдар? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңар? Жакшы. Анда эмесе биздин ачык асман студиябызга келген кичинекей окуучуларыбыз менен тааныштырып өтсөм. Биринчи менин оң тарабымда турган окуучулар менен тааныштырып өтсөм. Муратов Амантур, Каныбек кызы Айтунук, Уланбек кызы Уулжан жана Мадынова Жийбек, Адил Чекиров, Талай Али Өмүрбеков, Алия Иманбекова жана Айпери Максатбекова. Ана балдар эң биринчи өзүңөрдүн даярдап келген урааныңарды жана командаңардын атын айтып кеткиле. Билим алсаң урмат сый алып келет. Билим сага акыл ой кубат берет. Канча билсең ошончо үйрөн оку. Билимдүү тилегине дайым жетет. Азаматсыңар 78 мектеп гимназиясынан келген окуучулардын командасы билим экен. Ал эми 5 гимназиясынын окуучуларынын командасы кандай болду экен? Урааныңар кандай? Биздин командабыздын аты Мурас. Биздин урааныбыз уран ар качан тартиптүүлүк, тазалык, үлгү болуу мектепте жакшы балдар аталып. Ата-эне менин тилегим, жакшы окуу менин тилегим, ата-андаштар билип ал, Талай Али атым менен. Илгирге келдим шашыла, ойлонуп жооп табууга. Табарман Адил мен болом 4-классында. Тааныштырсам өзүмдү, атым менен Алия, максатты бийик коем мен, келечегим алдыда. Айпери деп атаган атым менен Актаймын мугалимдин агым кеген. Максатым окуу менен үлгү болуу, атактуу инсан болуу мекенимдин. Азыр балдар силерге кичине чакан суроолорубуз бар. Ага суроолорубузга жооп берип кеткиле. Эң биринчи биз билим командасынан баштайбыз. Кана билим командасы Амантур. Амантур, айтсаң, каникулда кандай пландар бар? Мен каникулда китепти көп окуп жана мектепке жакшы окуганга аракет жасайм жана мен мектебимди каникулда унутпайм эч качан. Буюрса, каникулда Амантур жакшы даярдык менен мектепке барат экен. Кийинки суроо болсо Айтунукка. Айтунук, быйылкы окуу жайын кандай бүтүрдүң? Мен быйылкы окуу жылын жакшы бүтүрдүм. Канча бештерди алдың? Канча төрттөрдү алдың? Баарынан эле 5. Баарынан эле 5, э? Айтунук абдан жакшы окуган окуучу экен. Ата-энең абдан сыймыктанат болушу керек, э? Сен Уулжан, айтсаң, сен кандай ырларды жакшы көрөсүң? Көркөм окуу боюнча. Мага билим жөнүндө, китеп жөнүндө, мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө ырлар жагат. Азаматсың. Анда китеп жөнүндө кичине кыска ырларың барбы? Айтып бербейсиңби бизге? Мен азыр анда силерге китеп жөнүндө ырымды айтып кетсем. Ушул китеп улуу күндөр жемиши, билимдүүгө терең билим деңизи, жалаң акыл насаат сөздөн түзүлгөн, шуру сымал жибек жипке тизилген. Азаматсың Уулжан. Уулжан абдан жакшы көркөм окуйт экен. Кийинки суроо болсо Жибекке. Жибек, баарынан да эмнени жакшы көрөсүң? Мен баарынан ата-энемди, мугалимимди, мектебимди жана китепти жакшы көрөм. Мына биздин билим командасына суроолорубузду да бердик. Азыр болсо кезекте Мурас командасы. Мурас командасына берилген сурообуз биринчи Адилге. Адил, сага мындай суроо. Конокко ата-энең кетип бара жатканда сен ата-энеңди ээрчийсиңби? Мен ата-энем конокко баратса, эч качан ээрчибейм. Кичинекей кезимде ээрчисем дагы азыр ээрчирбейм. Азаматсың. Кийинки суроо болсо Талай Алиге. Талай Али, айтсаң, кандай жомокторду жакшы көрөсүң? Мага көбүнчө фантастикалык жомоктор жагат. Мисалы, Цереброскоп 2, 3-чү шар. Азаматсың Талай Али. Кийинки суроо болсо Алияга. Алия, айтсаң, кайсы чет тил жагат сага? Мага англис тили жагат. Ал эми эң аяккы суроо биздин Айпериге. Айпери, айтсаң, кайсы мамлекетке баргың келет? Мен Турцияга жана Парижге баргым келет. Азаматсың. Айпери Парижге, Турцияга баргысы келет экен. Буюрса, Айпери сенин Париждеги түшкөн, Туркиядагы түшкөн сүрөттөрүн көрүп калат турбайбызбы?
Азаматсың. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин балдар менен да таанышып өттүк. Азыр болсо, балдар, оюнубузду баштайбызбы? Ооба. Анда биринчи тапшырма. Анда балдар гана биринчи тапшырмага өтөбүз. Биринчи тапшырма бул бактагы сүйлөм деп аталат. Бактагы сүйлөм. Бул жерде бакта 15 сөз илинген. Ал 15 сөздүн ичинде бир макал катылган. Силерге бир макал, силерге бир макал. Аны таап жипке тизесиңер. Анда баштайбыз. Адеби жок бала жүгөнү жок атка окшош. Бул макалдын бул макалдын мааниси адеби жок тартипсиз бала жүгөнү жок атка окшош деген ар кайсы жака ар кайсы чечимди алып келе берет, ар кайсы жака бара берет деген чечимге ээ. Билим командасы макалды таап чечмелеп беришти. Азаматсыңар. Билим командасына 1 упай. Азыр болсо кезекте Мурас командасы. Мурас командасы, макалыңар кандай болду? Биздин макалыбыз киши өзүнүн атын намыс кишилиги менен бийиктейт. Киши өзүнүн намыстуулугу жана кишилиги менен элге таанылып, урмат сыйга батынат. Мына Мурас командасы дагы макалды тапты, бирок бир сөзүн ашыкча жазып илип коюп турсуңар. Намыс деген сөздү, намыс деген сөздү. Калганы туура. Бирок упайга ээ болбой калдыңар. Эмесе балдар, кийинки тапшырмага өтөбүз. Кийинки тапшырмабыз тарых барактары деп аталат. Балдар, кийинки тапшырма тарых барактары деп аталат. Азыр мен силерге тарыхый инсандын сүрөтүн көрсөтөм. Ал тарыхый инсан ким болгон, ошону бизге так маалымат айтып бересиңер. Анда сүрөттү көрөбүз. Инсаныбызды ким билбесине, баары тааныйт болушу керек. Азыр болсо биринчи билим командасы колдорун көтөрүп жатат. Анда билим командасынан баштайбыз. Тааныдыңар да, Биз бул сүрөттө Чыңгыз Айтматовду көрүп турабыз. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин улуу жазуучусу болгон. Биз анын Ак кеме аттуу чыгармасын билебиз. Ал чыгарма абдан кызыктуу. Чыңгыз Айтматов 1924-жылы туулган. Ал Кыргыз Республикасынын улуу инсаны болгон. Жана көптөгөн чыгармаларды жазган. Мисалы Ак кеме жана башкалар. Азаматсыңар балдар. Туура, бул Чыңгыз Айтматов, Туура таптыңар. Андыктан билим командасына дагы 1 упай, жана Мурас командасына дагы 1 упай. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, кийинки тапшырма мына бул жерде учактарда 6 сөз катылган. 6 сөздү 2 мүнөттүн ичинде кыймыл аракеттериңер менен көрсөтүп командаңарга беришиңер керек. Команда болсо табыш керек. Анда биринчи Мурас командасынан баштайбыз. Мурас командасы силерден кимиңер аябай актерлук чеберчилиги күчтүү бала барбы? Адил келет экен. Адил келе кой. Адил түшүндүң, 2 мүнөттүн ичинде 6 сөздү көрсөтүп бересиң. Анда баштайбыз. Адил 1, 2, 3 кеттик.
жакшы. Ат кандай? Футбол. Гимн. Учак. Кара жорго. Мына Мурас командасы 2 мүнөттүн ичинде 6-7 сөздү тапты, андыктан Мурас командасына 7 упай. Азыр болсо кезекте биздин билим командасы гимн актерлук чеберчилиги кимдики кыйын? Жакшы, келгиле. Келе кой. Тапшырманы түшүндүң. Анда баштайбыз. Beşiktaş. Dürbün. Uyku gelin. Uyku gelin. Vals. Tenis. Кызкылмай. Мына билим командасы дагы Мурас командасындай абдан шамдага экен, андыктан билим командасы дагы 2 мүнөттүн ичинде 7 сөздү тапты, андыктан билим командасы силерге дагы 7 упай. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, макалдарды жакшы билесиңер да. Анда кийинки тапшырма макалдар деп аталат. Силер ар бир команда бир-бирден макал айтышасыңар. Анда даярбызбы? Баштайбыз. Билимдүү билсе да сурайт, билимсиз билбесе да сурабайт. Кыздуу үйдө кыл жатпайт. Кыйын күндө бири-бириңе сунуп бол, кыргыз уулу ала тоодой бийик бол. Билеги күчтүү бирди чыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Ирис алды ынтымак. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Билим элге, суу жерге. Чечен чеченди сөзүнөн билет, баатыр баатырды көзүнөн билет. Жакшы сөз жан эртет, жаман сөз жан кейдет. Жалкоонун жаны таттуу, билимдүүнүн наны таттуу. Адам затты сөз бузат, тоону ташты сел бузат. Көз коркок, кол баатыр. Баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн. Ат адамдын канаты. Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат. Болуш бир жакшы болуш бир пас. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп ини өсөт. Кыз жакадагы кундуз, жигит жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы жигит асмандагы жылдыз. Акыл ойго жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Өнөрүң болсо өргө чап. Баймын деп мактанба, жокмун деп суктанба. Мал эсин тартат. Абыш
Абышка өлсө ат бошойт, кемпир өлсө тор бошойт. Атанын ою балада, баланын ою талаада. Убада берүү арзан, аткаруу кыйын. Алтын жерден чыгат, баатыр элден чыгат. Эне адаты кызга үлгү. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Така тулпарды сактайт, тулпар такан эрди сактайт, элди сактайт. Кызды 40 үйдөн тыюу. Макал кайдан чыкмак ой болбосо, кийиз кайдан чыкмак кой болбосо. Туулган жерден топурак алтын. Акыл адам тизгини. Акылын эртеңге түгөнбөйт. Асыл таштан, акыл баштан. Азаматсыңар балдар, биз мына макал жарышуу тапшырмабызда эки команда тең макалда абдан көп билет экен. Ошондуктан эки команда бир упайга ээ болду. Азаматсыңар. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, кийинки тапшырма сүрөттөгү макалдар деп аталат. Азыр мен силерге эки сүрөт көрсөтөм. Эки сүрөттү байланыштырып бир макал табасыңар. Анда сүрөттү көрөбүз. Чоң энең Эне жип. Жиби. Башы не деди? эне көргөн эмне кылат? Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эки команда тең бул макалды тапкан жок, андыктан эки команда упайга ээ болгон жок. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, кийинки тапшырма мына чекеңерде сөздөр илинип турат. Ал эми чекеңердеги сөздөрдү бири-бириңерге түшүндүрүп беришиңер керек. Кандай сөз илингени. Азыр болсо биринчи Мурас командасынан баштайбыз. Кызыл. Бакта сөт. Кызыл силердин эмеңелер бар. Кызылча. Кызылча. Колуңдун ой эмес, бармак, ой. Чыпалак. Ооба. Куку. Учат. Учат. Бутбулдук дедим. Өтпөт. Көгүчкө. Суу агып турат, өйдө Шаркыратма. Жок, өйдө чачырап агат, өйдө. Площадьта. Площадьта. Ала турат. Ооба. Фонтан. Ал менен кийим тигет. Машинка. Ине. Жип. Аны менен унду бир нерсе кылат да. Унду бир нерсе кылат. Мисалы, камыр жууруганга чейин унду тазалаш үчүн. Элек. Bizden okukanбыз. Бул киши жатат, элдин баарына таанымал. Анындай мультфильми бар анын. Ага андай желание айтсаң ошону кылып берет. Фея. Жок. Суда сүзөт. Сууда сүзөт. Салкал. Жок. Жанду. Сууда сүзөт. Балык. Алтын балык. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эки команда тең 4 сөздү туура тапты. Андыктан эки командага тең 4-4төн упайга ээ болду. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, эң акы тапшырма мына менин колумда эки карточка бар. Эки карточкада сөздөр катылган. Азыр капитан командалары сөздү карайсыңар дагы, анан командаңарга түшүндүрүп бересиңер. Ана биринчи билим командасынан баштайбыз. Уулжан келет экен. Уулжан. Азыр силер артты карап тургула, балдар. Мен Уулжанга сөздү көрсөтөм. Уулжан сөздү айтып берет, Ал сан түрүндө болот биринчи. Анан ал болсо манасты эмеси. Каныки? Мен тап. Биз деле окуп жүрүбүз. Ал сан түрүндө анан Курчоосу? Манасы курчоосу. Туура балдар, бул
40 чоро болчу азаматсыңар. Азыр кезекте болсо биздин Мурас командасы кана ким? Ага, келе кой. Эми силерди артты карап тургула, мен сага сөздү көрсөтөйүн, Жок, чачты бирдеме кылат. Анан аны кыздар Балдар, мына биздин ойлой изде тап оюнундагы өз ишин аяктап бара жатат. Азыр болсо упайларыбызды санайбыз. Канча упай алды болду экен? Мурас командасы канча упай жана билим командасы канча упай? Азыр болсо Мурас командасынан баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мурас командасы 12 упайга ээ болуптур. Азыр болсо билим командасы канча упай экен? Кана чогуу санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 упайга болуптур. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, мына балдар бүгүнкү ойлой изде тап оюнуна биздин билим командасы 1 упай менен жеңишке ээ болду. Куттуктайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, балдар биздин ойлой изде тап оюну өз ишин аяктады. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Кош болуңуздар.